Алмаз Акынжанович, мындай суроодо кенже Сатынкулов, сиз айтып атасыз, границаны жаптыңарбы деп. Граница жапмактуу бул кечеги окуяда болгон 3 ай болду мына Баткен окуясы болгон. Алмаз Акынжанович, ошол восстановление үйлөр бүт ошолор бүттүбү? Бүгүн 3 ай болуп атат мына. Тажик өлкөсү бүт восстановить этип, алар уже куруп, элин үйлөрүнө киргизип, ошондой болгон жерлер. Жасап коюшту. Биздики бүттүбү? Ким айтат? Өкмөттүн өкүлү. Күйгөн үйлөр. Ал жерде жалпысынан өзүңүздөр билгендей, үйлөр боюнча бүгүнкү күндө ошол сип панелдер алып келип, үйлөр курулуп атат, фундаменттери толугу менен бүтүрүлгөн да. Фундаменти эле бүткөн бойдон турат азыр. Сип панелдер жарымы бүтө элек эле. Жомок айтып атасыңар. Кенжебек Сатынкуловчу граница эмес, мына кечеги окуяда болгон мына 3 ай болду. 3 айда эчтеке жасаган жок өкмөт. Мына азыр дагы 3 айдан кийин кыш келет. Кайка бараталар? Фундаментин али куюп бүт элексиңер. Каражат бөлүнгөн. Каражаттар бөлүнгөн. Мен жалпы маалымат берип койсом, ушу бүгүнкү күндө 1 миллиард 336 миллион каражат каралган. Бул МЧСке 500, андан тышкары 200 миллион бул биздин ошол үйлөрдү куруп кайра ордуна келтирүү боюнча, андан тышкары социалдык объектилерди капиталдык салымдар беренеси аркылуу 500 миллион бөлүнгөн. Андан тышкары биздин коргоо министрлигинин 150 миллион жана биздин чек ара кызматына 100 миллион каражат бөлүнүп, бүгүнкү күндө булардын баары финансы министрлиги тарабынан берилген. 3 айдын жүзү болду. Азыр эми муну статус беребиз деп атат. Статуста эмне берет ушул статус? Азыр материалды бүгүн бердиңер да, азыр буквально 5 мүнөт болду алганга. Баткен областына өзгөчө статус бергенде эмне чечет? Эмнени азыр жөн эле кагаз да. Кайра эле ошол эле жомок. Эч кандай бир мындай чоң өзгөрүүнү көрбөй атабыз да. Сиздер тараптан бир жылыш, мисалы үчүн көп жылдан бери айтылып келет да. Мына бул границанын жанында жашагандар трансформация кылып жер. Бул буферный зонаны чечиш керек да. 5 километрби, 3 километр буферный зонаны бир токтом менен өкмөт трансформация кылып, элге ошол жерден участоктарды бериш керек. Границаны бүт буферный зонага. Ушуга маселелерди чечиш керек да. Силер болсо статус беребиз деп жүрөсүңөр. Ал статусуңар губернаторуңар эртең эмнени аткарат? Эмне статус бересиңер, ал эмнени чечет? Баары бир айланып келип эле кайра силерге келип такалат да. Алтынбек Турдубаевич, бул жерде биз башынан мен айта кеттим, экономикалык жагынан биз ошол ишкерлерге биринчи кезектен шарттар түзүү, ал эми коопсуздук маселелери, жанакы чек ара маселелери боюнча бүгүнкү күндө ушул комитеттин сунушу менен Табылды Капырович 500 миллион тууралуу жыл сайын бюджеттен 500 миллион каражат бөлүнүп туруу атайын ушул мыйзамга да өзгөртүүнү сунуштады. Өкмөт жалпысынан биз бул сунушту колдоп, бүгүнкү күндө эгер ушул статус кабыл алынып калса, анда ушул 500 миллион жыл сайын Баткен областынын өнүгүүсүнө багытталып турган каражаттар болот да. Мындан тышкары биз жанакы 4 режимди айта кеттик. Бул негизинен бүгүнкү күндө ошол Баткен областына эмнени берет? Биз ошол Баткенди кыдырганда эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири коопсуздук сөзсүз түрдө биринчи кезекте, бирок ошол эле маалда жумушсуздук маселеси да абдан көтөрүлдү да. Ошол нерсени чечиш үчүн биз салыктардан жеңилдетүүлөрдү берип атабыз. Бул область боюнча жанакы чек арага жакын жайгашкан аймактар боюнча мындай айтканда жалпысынан ушул баардык эле салыктардан бошотот да. Анткени деген баягы юридикалык тараптар төлөй турган акциз салыктары жана кошумча нарк салыгы эле калып атат да. Калган салыктардын түрлөрүнүн баарынан биз бошотуп, ошол жергиликтүү калкка жардам катары бул бир жагы. Токтоп туруң. Канча салык төлөшөт? Канча ишкана бар өзү Баткен областы боюнча? Бүгүнкү күндө салыктын былтыркы ошол район, эки районду айтыңызчы мага. Лейлек району менен ошол Баткен району. Жалпы Баткен областы боюнча 1 миллиард 80 миллион сом салык төлөнгөн.
Баткен области боюнча. Ооба. Сиз Кызылкыядагы мына производство, семен завод, башкаларды аларды кошпоңуз. Сиз Лейлек менен Кадамжайды айтыңызчы. Ой, Баткенде. Салыктан бошотуп атасыңыз дейсиңер, аякта бир ишкана жок аякта. Ишкер жок аякта. Эмнесин бошотуп атасыңар? Райондор бүт дотациядагыларда. Ал жакта эч кандай бир производство же бир иш болуп аткан иш жок азыр. Жалпысына бүгүнкү күндө салык бошотуулардын көлөмү 140 миллион сом түзүп атат. Алтынбек Турбаев, сиз туура айтып атасыз. Негизинен ушул бүгүнкү күндө салыктын көлөмдөрү төленген салыктар аз. Бирок ошол эле маалда мына биз айткандай бул ички башка областтагы биздин ишкерлер же болбосо ишканаларын ошол жерге алып барып жаңы жумуштарды орундап ошол салык преференцияларын алса болот да. Ошого байланыштуу биз андан тышкарыдагы инвестиция тармагында инвесторлор багса, мына бүгүнкү күндө бир дагы область боюнча, Кыргызстан боюнча мамлекеттик инвестициялык же болбосо жанагы финансылык кепилдик берилбейт. Бул абдан чоң кадам болуп атат да. Ушул Баткен областына бүгүнкү күндө бюджет кодексине жана инвестиция тууралуу мыйзамга дагы өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол биз инвестициялык долбоорлор эгерде Баткен областында ишке аша турган болсо, аларга кепилдик, мамлекет тарабынан кепилдик тууралуу мына өзгөртүү киргиздик да. Бул дагы ошол биздин инвесторлорго ошол жерге барып жаңы жумушчу орундарды түзүп, жаңы инвест проекттерди ишке ашырууга түрткү берет. Бирок жалпысын айтканда сиз туура эле маселе көтөрөсүз, бирок биз ошол комплекстүү иш чараларды, ошол жанакы финансы булактарынан тышкары биздин ушу ички мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, Баткен областына сөзсүз түрдө ошол экономикалык жактан жандануу болбосо, бул маселе баягы дотациялык маселе же болбосо өнүгүү маселеси ар дайым эле тура берет да, бул эмедечи, биздин күн тартипте. Андан тышкары баягы сиз айткан маселелер, коопсуздук маселелери боюнча жана жер тилкелери боюнча мына жакында мамлекеттик комиссия ошол жерине чыгып, биз ошол 3 райондун тең бүт айлык өкмөттөрүн практически кыдырып, ошол жердеги көйгөйлөрдүн баарын эл менен баарлашып, ошол жерде жумушчу комиссия атайын иш чара план даярдады. Бул ошол трансформация маселеси боюнча да, участкалар боюнча да атайын ошол биздин жер инспекциядагы барып, толугу менен материалдар барып чогултуп келишти бүгүнкү күндө. Анан бир нече участкалар бар, алар сунуштарды беришти. Бул жерде баягы социалдык объектилер, инфраструктура жана жер үй турак жай курууга боюнча 3 багыт боюнча берилди сунуштар. Ошолордун баары бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Алмаз Акынжанович, мына 3 ай болот. Качан бүтөт? Калына келтирүү. Бир өкмөттө бир мындай мөөнөт койгонсуңарбы? Мөөнөтү барбы же бул кете береби? Бесконечно. Качан бүтөт? Мындай тапшырма берилгенби? Барбы ушундай мөөнөт? Тапшырма берилген. Мөөнөтү качан? Күзгө чейин бүтөт деп. Жок, күздүн качан? Күз деген бул сентябрь, октябрь, ноябрь. Ноябрга чейин бүтөт бардыгы. Коюлган берке бүгүн дагы Кабминдин төрагасы Улукбек Асайдович атайын Баткенге учуп кетти бүгүн. Ал жактан барып дагы бай жыйынтыктар чыгарып келет да. Азыр 3 ай өтсө, азыр эми мына август, Алтынбек Турбаев, сентябрь, октябрь, ноябрь, дагы 4-5 ай жүрөт экенсиңер да. Сиз турлы маселелерди коюп атасыз. Могу биз баягы 3-майда статус жөнүндө мыйзам алып келгенден кийин Алмаз Акынжанович, айылдагы ал үйлөрдү 1 айда бүтүрсө болот. 1 айда. 3 ай болду, фундамент коюпсуңар. Жок, ал бүтүп атат эми, ал мындай фундаменттин сөзгө болуп Даже куюлуп бүт элек. Үстүндөгү конструкцияларды мен көрүп өзүм мындай барган жокмун, бир көрдүм, көп. Ал конструкция алыңар, кагаз ал бар элек ал. Ал бу жерде силер бири-бириңерге көрсөтүп эле мактанып атасыңар, мындай болду деп. Жок, видеодон көрдүм да мен. Иш. Мына айтсынчы мына лелектиктер, баткенттер. Талды Капырович. Башталдыбы, курулдубу, фундаменттин үстү бүтүп калдыбы, кырсасы жабылып, мына Алмаз Акынжанович айткандай. Өткөндө депутаттардан дагы айттык элек, Айнур Алмазбековна барып келди. Айнур Алмазбековна. Алмаз Акынжанович, эми баягы толук жумуш биз көзгө көрүнөрлүк, мына элден да кайрылуу болуп атат да, калп айтпашыбыз керек. Алтынбек Турдаш туура, иш солкун жүрүп атат. Бирок жүрүп атат. 1-сентябрга чейин өкмөттүн сөзү бар, бардык иш-чараларды бүтүрөбүз деген. Эми күтүп турайлы. Бу киши ноябрга жок, 1-сентябрга деп некая запас менен бияктан эмне алып атасыз да? Алмаз Акынжанович, 1-сентябрга чейин бүтүрөбүз деген өзүңөрдүн сөзүңөр бар. Жана жолдорду, жанагы арка максат жолун куруп бүттү. Анан жанагы элдердин үйлөрү боюнча толук иш бүтө элек, жана ишкерлер боюнча бир топ маселелер бар.
6 метр. Сиз өзүңүз баргансыз арка өрөөнүндө. Ал жерде бир топ жоготуулар болгон, ал боюнча маселелер турат. Андан сырткарыда бир топ маселелер бар. Аны билебиз, анын баарын айтып берсек, анын чечиш дагы, булардын чечимин дагы бүгүн кабинет министрлерде жалпы өлкөбүздө маселе толтура көп. Бирок ошол именно окуя болгонго 3 ай болду. Бүгүнкү күнгө чейин. Алтынбек Турдубаевич, туура айтасыз. Ушул хотя бы ушул нерсени. Элден жыйылган акчаны да бүгүн өкмөт 1 айда бүтүрсө болмок, сиз айткандай. Айылда 1 айда эл акчаны жыйнап берген, өкмөттөн акчаны бөлүп берген. Билбейм кандай солгун иш жүрүп атат, аны мен айта албайм. Ишкерлер бири 5 үй, бири 2 үй кылып бөлүп куруп берейин десе, аны да токтотуп салдыңар, биз өзүбүз кылабыз деп. Токтотуп койдуңар го өкмөт. Азыр бүтүрүп киргизип коймак ишкерлер өздөрү эле, эл өзү эле кол кабыш кылып өздөрү көтөрмөк. Ошону токтотуп салгансыңар да. Башында биз өзүбүз кылабыз, өкмөт өзү бүтүрөт деп токтотуп койгонсуңар да. Иш жылган эмес, ошол бойдон токтоп калган. Алтынбек Турдубаевич, мен уруксат берсек кичине биз ошол жерге барып, мамлекеттик комиссия барып келди. Бүгүнкү күндө ошол фундаменттери курулуп, анан баягы СИП панелдин курулмалары келгенде, анан 1-2 үй башталганда, биз ошо барганда бир жума болуп калды. Азыр Гострой жок болуп атат, ал толук маалымат берет эле да. Мен ошол көргөндү айтып коеюн. Анан экинчиси болсо, сиз баягы ишкерлер курат деген боюнча ал жерге де баягы жабыркаган ошол биздин жарандарга, баягы каза болгон жарандарга өзүнчө үй куруу боюнча бизнес тарап боюнча өздөрү билесиздер, ал жерде иш башталып, бүгүнкү күндө Баткен районунда ал жерде курулуш толугу менен жүрүп атат да. Ал ушу ишкерлердин сунуштамасы менен каза болгон жарандарга үйлөр курулуп атат. Сентябрь эртең эле келет. Сентябрда дагы көрөбүз мына. Сентябрь келсинчи. 1 ай калды сентябрга. Рахмат. Урматтуу Алтынбек Турдубаевич. Рахмат.